Берүүзді антабыз, бұйырса апнакай өнерің болса өріге чап деген соң теманы алқағында кеп қылатабыз. Алдыдағы 2 саат бойынша бүгінгі түз эфиріміз өзгөчө өнерлерге ортоқтош боласыздар. Андықтан еш қайда алыстамаңыздар, қызықтым бары алдыда. Ооба. Ал эми барпы, эртең менен таң эртең менен азыр жаңыдан биздин катарга кошулган телекөрүүчүлөрүбүз болсо, Кутман таң дагы да болсо, анан эртең менен адам баласы ойгонгондо күнүн апельсин же болбосо кулпунай шербети менен башташ керек экен. Ал эми андан башка коктейль менен баштаса, бул өзгөчө маанай тартат. Бир суроо. Айжан, сиз баягы бармендерден шоусун көрүп калгансызбы? Бөтеліктерден ырғытып, оозунан жалын бүркөйген дракон болупчу. Жанынан көрбөсөм дагы, албетте интернет булактарынан. Бүгүн жанынан көрөсүз. Студиябызда коногубуз бар. Айбек Алмазбеков, Барбарис долбоорунун мүчөсү, бармен, шоумен, бар кызык биз болсо таң маанай барына жакында эле. Ассаламу алейкум, Айбек мырза. Алейкум ассалам. Таң маанай жакшы келе алдыңызбы? Маанайыбыз эң жакшы. Силер бүгүн ушу биздин барга конокко келиптирсиңиздер. Барыңыз құтты болсын. Рахмат сіздерге. Сіздерде өзгөчө бир ушундай бир адамга күч кубат бере турган коктейль жасайт деп уктук, ошон үчүн барыңыздарга келип калдык. Таң маанай барында таң маанай деген коктейль бар депчи. Негизи эле ушундай да бармендер көп. Бирок бармендердин ичинен шоу жасаган таланттуу, өзүнүн өнөрүн, өзүнүн кесибин сүйгөн ушундай бир шоумен бармендер аз да. Сиз кантип өздөштүрүп калдыңыз? Алдыда эмнелер кылып бизди таң калтырасыз? Бармендер көп. Бирок ушул аракет кылып башка бир өнөрлөрдү үйрөнгөн балдар аз. Мен ошол өзүм ушул кызыгып үйрөнүп келдим. Азыр силерге ушул таттуу бир коктейль жасайлы. Мен аракет кылып өзүмдүн өнөрлөрүмдү коктейль жасап аткан учурда көргөзүп берейин. Жакшы. Коктейль менен бирге шоу, Коктейль менен бирге шоу. Коктейлдин болсо аталышы таң маанай экен, Таң маанай. Атайын силер үчүн даярдалган коктейль болсун. Баракелде. Айбек мырза, менде бир неме да кызыккан бир суроо да. Ар бир бармендерде баягы шоу жасап атпайсыздарбы? Баягы бөтөлкөлөрдү талкалап алган учур сөзсүз түрдө болуп болуш керек да. Канча бөлкөлөрдү талкалап ушул деңгээлге жетиш үчүн кандай болду? Санап бере албайм. Жалпысынан канча убакыт кетти? Мисалы, шоу жасоону дагы мындай өздөштүрүш керек, мындай колгон түшүп кетет дегенде, канча убакыт кетти? Мен 2 жылдан бери ушул флейринг деген нерсе менен заниматься этем. А вот именно шоу кылып жүргөнүмө жарым жыл болду. Ушул жарым жылдан бери ушул сценадан коркпой, элге чыгып, көргөзүп, коктейль жасап, жарым жыл болду. Мисалы, коктейлди, мисалы, шоу кылбай деле, мисалы, коктейлди жасап тартуулаганда, мисалы, шоунун өзгөчөлүгү эмнеде болот? Бул адамдын табитин ачабы, же болбосо коктейлди өзгөчө тартуулоо ыкмасыбы? Менин оюмча таң калтырып өзүңүздөргө таратып болсоңуз. Таң калтырып эле карап, анан табитиңди ачылып кетет, Коктейль жасап атканда ушул барга келген коноктор ушу күтүшөт да бармендин азыр жөн эле коктейль жасабай хотя бы ушул музду ыргытып кармап алса кандай сонун болот эле депчи. Бул мындай аппетиттүү ачуучу нерсе да. Ушул жөн эле жасабай бул бокалды кичине ыргытып, муз салып, музду ыргытып, кармап, анан өйдөгө төгүп кайра кармап алып бул аппетитти эки эсе ачыйт да. Ошондо жөнөкөй эле коктейль уже бул барга келген конок үчүн аябай даамдуу коктейль болуп берилет да. Азаматсыз. Сиз айтып атып эле табитти ачтыңыз го. Эң сонун. Мындай кылбайлыбы? Телекөрүүчүлөрүбүздө таң калып болуш керек. Кандай өнөр, кандай талант, кандай шоу депчи. Анда шаңды кол чабуулар менен шоубузду баштасак. Айбек мырзадан урматтуу үн режиссеру сизден сураган элек сонун жагымдуу жандуу музыканы коюп берсеңиз, музыканын ыргагында сонун шоу. Мылдам бы? Ой, баракелде. It's the first time that we can fix it.
Ай, баракелде. Массага талант. Ой, баракелде. Жүрдө туруп алып карап калып кетпейди, коркуп кетсин. Ай, бале. Ашылем. Vay. Massagam show. Baldi. Barakelde. Taң Манайда өзгөчө шоу бармы? Коктейль даяр? Даяр. Балли, Массага. Өзгөчө көрүнүш, Массага. Эң аягында дагы бир нерсе даамды ача турса. Бизди таң калтырдыңыз айтор. Лимон. Ай, Бали, баракелде. Айжан берилип эле суктанып эле калдыңыз. Ооба, суктанып эле, тиктеп эле өңүлүп карап калдым го. Массага баракелде. Чыныгы шоу, чыныгы керемет. Ай, Бали, биздин коктейлдер даяр болушун да? Даяр. Таң Манай берүүсүндө Таң Манай барында өзгөчө шоу. Айбек мырзадан жана Таң Манай коктейли даяр болду, кол чабуулар. Сыналгы артында туруп да кол чапсаңыздар болот, баракелде. Эми биз болсо даам татып көрөбүз. Буга эмнелер кошулду? Эми сиз азыр азын-аулак айтып өтөт окшойсуз, Мага эң кызыгы коктейлдин кошулмаларынан дагычы буну кантип жасадык жана кандай керемет эсе. Бул эмне мындай шоу жасак? Мен үйүмдө жасай аламбы мындай шоу? Үйдөн деле жасай аласыз, бирок биринчи жолу ушул профессионал менен чоого көрүп жасап алсак жакшы болот. Анткени бул кургак муз. Кургак муз туура эмес колдонсоң колго ожог бериши мүмкүн да. Үйгүзүп алышы мүмкүнсүңөр колуңардычы. Ошон үчүн перчатки колдонуп, анан колдонуп атканда дагы мындай резинкасы бар нерселер менен колдонуп, же сабак менен кармап. Керемет нерсе. Мен аягында бир сюрприз болот десе, кандай сюрприз экен деп таң калып койгон элем да, кандай купуя бул депчи. Урматтуу тергөөчүлөр, мен азыр таң калыштан өзүм баягы толкундуулар болуп, өзүмдү жоготуп атам, анткени биякта чыныгы шоу болду. Эми коктейлин даамын таталы, баракелде мынакей. Баракелде, эң сонун өзгөчө дам. Басам, тергөөчүлөрүбүз ойлоп калбасын, бул алкоголсуз, сонун жагымдуу Таң Манай деген пайдалуу коктейль десек болот. Ооба. Буга эмнелер кошулду? Буга бизге апельсин жана персик соктору, роза сиробу, жана пюре, лесные ягоды деген пюре кетти. Ошо анан лимонный сок, лимон, мята. Ошо таңкы коктейль болду, таттуу. Жакшы. Ата энелерге арналган. Баракелде. Эми мисалы, коктейлдин түрлөрү көп го, мисалы, анан кийин бардыгын тең, мисалы, кантип ойлоп табасыз, мисалы, интернет булактарынан көрүппү, же болбосо, мисалы, коктейлдердин көпчүлүгү, мисалы, фантазиядан улам эле кандайдыр бир эргүү келип кетсе эле пайда болсо керек, кошулмаларын мисалычы, аттарын. Мен жеке пикиримде, Айбек мырза, кечиресиз, коктейлдин баягы
менин оюмча коктейлдин дамы анча деле роль ойнобой калат экен момундай шоуду көргөндөн кийинчи. Туптуура айттыңыз. Аябай мындай эмне эле ушунча керемет нерсени көз алдыңда ушундай керемет нерсе көргөндөн кийин коктейл эмне болобу, эмне аралашмасы бар билбей эле иче бересиң да мондай болчу. Анан бул өнөрүңүздү кантип үйрөнүп атасыз? Коктейл менен биргеликте ушул өнөрлөрдү, шоулорду интернеттен карап өздөштүрүп атасызбы же өзүңүз машыгып жаңы трюктарды ойлоп таап атасызбы? Шоу жааты кандай болот? Трюктарды ар дайым жаңы придумать этиш керек да, анткени мелдештерде жаңы трюктарды карашат да, эскилер болбой калат. Башында интернетти карап, ошол интернеттеги Европадагы жылдыздарды көрүп тура чуубуз да. Анан уже мелдештерге, конкурстарга катышкандан кийин биз түшүндүк да, трюктарды өзүң ойлоп табыш керек. Ошон үчүн автордук болуш керек, патент алыш керек. Машыгып атканда фантазияң кетет да, фантазияң. Колуң уже өзү эле ойлой баштайт. Бирок основалар бүт бирдей да, основалар бүт бирдей. Баары бир движениялардан башташат. Анан уже түлкөн айланып ыргытканда. Анан ушул мисалы үчүн ар бир эле адамдын колунан келе бербейт да бул нерсечи. Эмне өзгөчөлүк керек экен ушул баягы бармен болуш үчүн, анан бармен болгондо да ушундай бир шоумен болуш үчүнчү бөтөлкөлөрдү мындай колдоого баягы ийкемдүүлүк деп койсок болобу, жагы орусча гибкость деп койсок. Тез кыймылдаш керек экен. Эмне керек экен сизге ушундай бир шоу жаратуу үчүн? Бул да бир өнөр да, талант да. Эң биринчиден мындай эң биринчиден баардык адам кыла албайт деп койбойсузбу? Негизи буга да даремет шык керек да, эмне керек экен? Мисалычы, тез кыймылдаш керек да, мисалычы. Менин оюм боюнча мындай бийлеген жактан кичине өнөрчүлүк болуш керек да. Анткени шоу музыка менен сопровождать да. Ошон үчүн мелдештерден дагы ошо жюрилер эмени карайт да, ошол музыка менен кантип уланып кетип атат движениялар. То есть музыканы сезип туруш керек да, музыканы сезип. Би жактан өнөрүң болсо, негедир балдар баттыраак үйрөнүшөт да. Би менен алек кылган бармендерчи. Анткени музыканы угаалар менен алардын уже денеси өзү эле кетип баштайт да, музыкага окшошуп, айланып, колу бияктан чыгып, башы айлана калып да. Өзүнчө бир бий да болсо, бийге жок кишилер кичине кыйыныраак болуп калат. Алар деле кылышат, бирок алардын могу трюктары мындай, кандай десем, некрасиво көрүнүп калат да. Окшошпой калат. Мына кыйынчылык жактан бар, бирок мына четтен карасаң окшошпой калды. Ушинтип конкурстарда мелдештердин жюрилер бизге ушинтип музыка дейт да. Анткени музыкага элдер реагировать этет да, то есть движениялар музыкага попадать этсе, уже кол чабуулар кетет. Мен ушул жерден бир суроо бергим келип атат. Баягы жюри деп атасыз, сынактар деп атасыз. Демек, бармендер арасында ушундай бир кароо сынактар болуп турат. Кыргызстанда эле же башка жакта? Кыргызстанда акыркы жылдары боло баштады. Ушул жыл башталды. Демек, бул жаатта дагы өздөрүн өнүктүргөн бармендер көп бир топ эле. Шаарыбызда эми көбөйө баштады. Ал эми кайсы мамлекетте көбүрөөк көңүл бурулат мына ушул шоуго? Бармендердин шоусуна. Эми Бишкекке салыштырмалуу Алматы аябай астыга кеткен. А так бирок эң өнүккөн жер бул Европа. Италия, Англия деген мамлекеттер. Негизи өзгөчө өнөрүңүз бар экен, бүгүнкү биздин темабыздагы өзгөчө өнөр ээлери, талант, өнөр туурасында сөз кылып жатабыз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Дагы кандай биз билбеген өнөрлөрүңүз бар? Ооба. Бийлейт экенсиз, өзүңүз айтып калбадыңызбы? Мыкты шоуну жаратыш үчүн бийлеш керек депчи. Бийден тышкары, бий. Жок, койпойбуз. Коркпой эле санап айта бериңиз, ал өнөрлөрүңүздү аттаттыргызбайсыз деп дейлиби? Бир нерсени айткыңыз келип турат да, мен билип атам, сезип атам. Мен мектепте көптөгөн жылдар алып баруучу болуп жүрдүм. Мен азыр ушу дос балдарым аябай эле айтып беришет да, ошо Айбек сен тамада болсоң калбак эмессиң депчи. Как бы ушул дагы кичине анча-манча өнөрүм дейм да, анткени ушул бир жерден уккан тамашаларды мындай уккан сайын мындай жаттап калам да. Жаттап калып бир жерде тамаша болуп кетсе, ошону бир айтып ийгенге момент кармайм да. Демек, баягы юмор жаатында өзүңүздү жакшы деңгээлге алып чыккансыз деп айтсак болот экен да. Эң сонун. Чыгармачылык ийгиликтер гана дейбиз, эң сонун биздин эргүүлөрдү каалайбыз. Таң калтырдыңыз. Барына. Рахмат силерге. Көтөрүлүп калды, сонун шоу болду, көз жөөсүн алган. Дагы да болсо сизди алдыда сонун шоулоруңуз менен күтөбүз студиябызга. Барыңызга дейличи. Көрүп алдыңыз эң сонун. Керемет шоу болду, кадырман телекөрүүчүлөр, биздин
студиябызда конокто өзгөчө өнөрдүн ээси, таланттуу бармен, шоумен Барбарис долбоорунун мүчөсү Айбек Алмазбеков болду. Биз болсо белибизди мына ушундай сонун коктейлдер менен колго алып ыраазычылык сизге. Алдын көздөй улантабыз, баары кызык. Бизден алыстабаңыздар. Таң маанай берүүсүбүз иш сапарын алдын көздөй улантат. Кеттик.